Салам достор, бүгүн мен сиздерге Excel программасында иштөөнүн үлгүсүн көргөзөм. Excel программасы таблица аркылуу эсептөөгө арналган программа экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Андыктан алгач таблица чийип алалы. Мыштын жардамы аркылуу таблица чийебиз. Мынакей, ал үчүн математикалык торчонун жанын басып, все программа деген бөлүгүн тандайбыз. Мына бизге автоматтык түрдө таблица чийилди. Бизге керектүү маалыматты киргизе берсек болот. Так, номери аты жөнү, туулган жылы, классы, так, ата, эниси, жашоо шарты деп коелу. Мынакей достор, карасаңыздар, кээ бирки жазуулар бизге көрүнбөй калды. Алар көрүнүш үчүн эмне кылуу керек? Белгилеп алып туруп, четин кичине чоюп койсок жетиштүү болот. Мынакей. Эгерде бир нече таблицаны кылуу керек болсо, анда белгилеп алып туруп, баарын бирөөсүнүн гана четин чоюп койсок жетиштүү болот. Мынакей. Азыр бир фамилияны киргизип көрөлү. Акматов Ташмат. Эки миң бир 0103. Мынакей, 2001 жылы 1 мартта туулган. Мына ушинтип таблицада иштөөгө болот. Эми мына ушул эле таблицанын жазууларынын абалын өзгөртүп алсак дагы болот. Мисалы, туулган жылы деген сөздү батпай жаткан болсо, анда перенос текст десек, эки катарга тизилип жазылат. Мына, жашоо шартын алалы. Перенос текст деп койсо, батпай жаткан болсо, эки катарга тизилип жазылат. Эми ушул эле учурда А, Б функциясына кирип, алардын жазылуу форматын тандап алсак дагы болот. Мына, мисал үчүн, туулган жылы, классы, алардын жайланышуу абалын дагы өзгөртсөк болот. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мен улам кийинкисине өткөн сайын анын жайгашуу абалы өзгөрүп жатат. Биз көбүнчө мектепте класстын билим сапатын эсептөөдө таблицаны пайдаланабыз. Азыр мен сиздерге
Билим сапатын эсептөөнүн bir жолун көрсөтүп берейин. Өчүрөбүз. Мен улам бирин жазып отурбай, даяр өзүм бүтүргөн классты алайын. Ставит. Мынакей. Мен окуткан класс. Бул жерде карасаңыздар, кээ бирки таблицалар чоңоюп кетти. Эми мен аны кичирейтип коем. Бирөөсүн эле кичирейтсек, жетиштүү болот. Булар жана чоң болчу. Мынакей. Азыр бирөөсүн кичирейтип коебуз, калгандарды дагы кичирейт. Эми кошумча таблица кошобуз. Ал үчүн көк кылып белгилеп, математикалык торчону басып коебуз. Мынакей. Кошумча таблица кошулду. Бул жерге 5-тин саны, 4-түн саны, 3-түн саны, билим сапаты, кайрадан 5-тин көрсөткүчү, 4-түн көрсөткүчү, 3-түн көрсөткүчү, ошондой эле жалпы. Мына 2 таблица жетишпей жатат. Кайрадан кошуп алалы. Эми кыргыз тилинен 5 чыккан окуучулардын баарын эсептеп отургандан көрө, төмөнгүдө эсептесек оңойго турат. Барабар С, Ч деп жазып туруп, счет эсилин 2 жолу белгилеп алсак, андан соң кыргыз тилинен чыккан чейректин бааларынын баарын белгилеп алып туруп, шрифт менен 4-тү басабыз. Андан соң 5-ти жазып, Enter клавишасын басабыз. Демек, кыргыз тилинен 5 чыккан окуучулардын саны 7. Ушул эле амалды 4кө аткарабыз. С, Ч. Кайрадан бааларды белгилейбиз. Шрифт менен 4-тү басабыз. 4-тү жазып туруп, Enter'de басабыз. Демек, 4 чыккан окуучулардын саны 6. Эми 3-тү аткарабыз. С, Ч. Бардык окуучуларды белгилейбиз. Шрифт менен 4-тү басабыз. Андан соң 3-тү жазып туруп,
Enter клавишасын басабыз. Демек 3 чыккан окуучулардын саны 12. Эми алардын пайыздык көрсөткүчүн аныктайбыз. Ал үчүн барабар 5 чыккан окуучулардын саны дроп белгиси класстагы жалпы окуучунун саны 25. Enter клавишасын басабыз. Демек 5тердин пайыздык көрсөткүчү 0,28. Эми 4-түкүн аткарабыз. Белгилеп алабыз. Дроп белгисин жасабыз. 25. Энтерди басканда, демек 4-түн пайыздык көрсөткүчү 0,124. 3-түкүн аткарабыз. Барабар белгилейбиз 3-төрдүн санын. Дроп белгиси 25 деп жазабыз. Энтерди басканда 0,148. Эми бул үлүштүк өлчөмдү пайыздык көрсөткүчкө кантип алып келебиз? Белгилеп алып туруп, бул жерден процентти басып коебуз. Демек, 5тердин пайыздык көрсөткүчү 28, 4-түкү 24, 3-түн пайыздык көрсөткүчү 48. Эми жалпы класстагы кыргыз тилинин пайыздык көрсөткүчүн аныктоо үчүн биз 5 жана 4-түн пайыздык өлчөмүн суммалап коебуз. Азыр так плюс 4-түн көрсөткүчү. Демек, класс ичиндеги кыргыз тилинин билим сапатынын көрсөткүчү 52% түздү. Эми 5, 4, 3 бааларынын пайыздык көрсөткүчтөрүн диаграмма түрүндө көрсөтө турган болсок, үчөөсүн белгилеп алып, бул жерде ставкага кирип, мына бул жерден тандап көрсөтсөк болот. Мисал үчүн мынтип коелу. Мына. Демек, 5, 4, 3 боло турган болсо, биринчиси көк 5-тин көрсөткүчү, кызыл 4-түн көрсөткүчү, ал эми жашыл 3-түн көрсөткүчү. Эми бул жерде өчүрүп салсак дагы болот. Мынакей. Аны чоң кылып жылдырып алсак дагы болот. Андан сырткары, эгерде жалаң пайыздык өлчөмдөн башка биз алардын каалагандай цифралардын же болбосо сандардын суммасын эсептей турган болсок, алгач көк кылып белгилеп алып, сумма дегенди бассак,
автоматтык түрдө баалардын суммасы чыгат. Мынакей. Андан кийинкисин аткарып көрөлү. Сумма. Ошондой эле. Андан сырткары, эгерде бул жерде фамилиялар алфавит боюнча жайланышпай калса, фамилиялардын баарын белгилеп алып туруп, Адан Яга чейинкини белгилеп койсоңуз, ал автоматтык түрдө өзү Адан Яга чейин белгилеп алат. Мына ушундай. Менин айтайын дегеним ушулар болчу. Түшүнүктүү эле болду деп ойлоймун. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.